Endi dostlar, Qanibek tanıysыңар da. Бұл Устатыбыз Кудул Рахман Разыков ағайымдың екінші аялының баласы. Не, сенің біреу сұрады азыр қанчанча аялынан деп? Ағы кішінің аялы көптен, қайсы аялы болдық енді отчатта тұра. Мұны мен башынан таныштырып қойын. Мен жанында тұрған 5 тапан Кудулдар тамаша тобының бір тапаны, Көлөмдүү тапаны, Оор тапаны, Раматтылык Рахман Разыков атамын алайын деп албай қалған аян баласы. Ой, мен апам 80-ге түсіп қалды, сен атаңа нұру Қанбек, қандай қылауыз, музыка ой башкеле? Болсын, мен өзім жақшылап таныштырып қойын. Мен деле негізі 85 жылы төрөлгөнмүн, бирок 84 менен чогуу окуп, 2001 жылы бүтүрүп аттестат алганмын. Классташыбыз. Буга чейин бул келген эмес, Баткенге да келген эмес. Таласка да келген эмес. Жалал Абадка айластан келди. Себеби аялы Жалал Абадтык. Болгондо да фамилиясы неде? Ташиева. Давай дедилер, учуп келдим го. Сузакка түшкөнмүн да. Жакшы жерге түшкөнсүң. Мен силер деле бийлеп койгон, силер көрсөтүңүздөр. Ыртпайт, мен булар, мен ырым жаттап калышкам. Жок. Жок, бул Тиги Ошко барып тойго ырдасам, бир той оштук туугандар аябай тамашаны аскерин катып сүйлөйт го. Тойдон чыккандан кийин бирөө айтат: болсун ама ырыңда сөз жок экен Люка деди. биз дейт сөз жок дедим. Анан эме ушундай экен, эми багы тамашанын тили менен айттык. Ал буларды Өзбекстанга дагы өздөрүнүн соцсетелеринде салып тек эметишти да, талкуулашты. Мен бир комментарийге аябай күлдүм өзүм. Кудул болсом дагы күлкүгө аябай күлдүм. Өзбек туугандар жазыптыр. Ырдын түйрөчү. Ушул ашуланы эшиткенден кийин бүткүл хаятым өзгөрдү деп. Мен ошо өзбекче сөздү түшүнгөнүңө күлдүм боке. Эми сен жанымда жүрөм го досум. Эми сен токтогуңдан болосуң да, ошого айтып атпайбы досум. Анан эми боке, негизи алырыңы ырдабасаң болбойт досум сен. Алырыңы азыр деле ырдап бербесең болбойт досум. Себеби угам дегендер толтура досум. Senin öyle bilgileri var ekan. Teksti buzbayız ha? Эми, рахмат туугандар. Мына Кыргызстанда соңку кездерде сонун көзүрмөмдөр көп болуп атат. Жакында 33-кө чыктык. Эми биз күлкүдө жүргөндөн кийин Канбек, туугандар бизден күлкү күтөт да. Мен багы күлкү катары элестеттим. 33 жылдык Кыргызстандын тарыхында кыргыз эли 6 президент менен жашаптыр да. Таң калыштуусу, ар бир президент келген сайын ушул эле кыргыз элинин кулк мүнөзү ошо падышаларга окшошуп турат экен да. Мен аябай салыштырып көрдүм. Ака, бизге карап көр. Мисалы үчүн, Кыргызстан 33-кө чыкты. 33-кө биз 40-ка чыктык. Ошол 33-кө чыккан бала Кыргызстан. Элестетиңиздер, 91-жылы 31-августта Кыргызстан төрөлдү. Ымыркай бала, жаш Кыргызстан, жаңы Кыргызстан. Ал кезде мына биз билип эле калдык. Пенсия, пособиянын ордуна эмне берчү эле? Сухой молоко, кургак чай, самын, жолук, кереги жок нерсе берчи. Бирок биз ала берчик. Неге дебейт элек? Себеби биз жаш болчук да. Кыргызстан жаш болчу. Ал кезде биздин элдин маданияты да аябай бийик болчу. Себеби биринчи президент аябай маданияттуу киши болчу. Мындай бирөө келип жамбашка тийип кетсе деле, кечиресиң, менин жамбашым сиздин бутуңузга тийип кетти деп мындай. Маданияттуу болчу. Анан Кыргызстан 14-кө чыкты, мындай карап көр. Уже президент алмашып кетти, экинчи президент келди. Уже Кыргызстан переходный возраст. Үнү жооной. Бардык нерсени мушты менен чечип калды. Себеби экинчи падыша дагы бардык маселени мушты менен чечти. Анан Кыргызстан 19-га чыкты. Анан бир болсо ушу Кыргызстан сүйүүгө кабылды окшойт да. Койсоң, бир аялы киши аралашты да.
je sүйgөн kızı menен толук жүрө албай калдыбы? 1 жыл 1,5 жылдай сүйлөштүк дагы. Сүйгөнүнө Кыргызстан жетпей калды окшойт атаң көр. Ана соктук атаң 6 жыл. Болгону болгондой бетке дух келем бетке айтып калдык бардыгын. Анан көч бара орат сүрөт дегенде эле 20 эле шап намаз окуп калдык. Жөрөкөй болуп Бишкекте кош Бишкекке чартердик рейстер менен каттап калдык. Аймак Кыргызстан 33-кө чыктык тургандар. Мындай физикалык акыбалына караганда аябай толуп кетти окшойт азыр. Футбол ойнап атабыз деге. Дени сагылып, демек сергек кол. Байрамыңыздар менен кайда. Анан эми тургандар эле спорттук оюндар болот. Өзүбүз деле мына эл аралык нерсени көрүп атабыз. Эмоция калтырбайлы. Себеби көчмөндөрдүн каны кызуу болуп тургандар. Мен бир нерсеге таң калдым да. Бизде кезеге айтып коет бизде 5 кол тең эмес. 5 кол тең эмес. Мен ушул жөнүндө кичине изилдедим да. Муну чындыгында тургандар 5 кол тең эмес экен. Бирок 5 башка вазифаны аткарат экен. 5-өө. Ооба. Мисалы үчүн бармак. Муну жакшылыктын жишаны. Бир жакшы иш кылган болсо же көрүп калсаң болсоң кандай экенсиң? Жакшы. Ар дайым жакшылыктын жишаны. Бул түргө ылдый карабаш керек да. Ылдый караса далысына чейин айрып кой деген маани түшүнөт да. Сөймөй ишка жашоодо. Сөймөй бул чындыктын белгиси. Чындыгы бар гана киши сөймөй менен кезип жүрөйт. Экинчиси жараткан жалгыз асманда дегенди түшүндүрөт экен да. Сөймөй. Үчүнчү ортон ушунун ямалап басты экен. Жок, ачуум келгенде эле колдон болсо керек эле жок. Bunu аты жоқ, bunu өзі айтып тұрады. Действительно аты жоқ. Бұл болған азыркы современный салтымыз менен үй-бүлөлүн эместеп шакегенге билип турат. Анан кан карыштырып, ооп калсаң, ушундан алган кан точно диагнозду берет да. Анализ. Муну алдап коюшу мүмкүн. Чыпалак бул эми бала кезде баарыбыз билебиз, кичинекей кезде урушуп кеткенде, элдешкилер дегенде чыпалак менен болду, кел экинчи урушпай берет деп элдештик. Ана кыргыз эли бир нерсеге сүйлөгөндө салыштырып сүйлөйт. Чыпалак салыштырып сүйлөйт, мисалы үчүн. Кандай экен сен? Чыпалактай эле экен. Койду чыпалактай эле. Чыпалактай эле го деп мындай кичинекейдин синонимин билет да. Мунун дагы бир белгиси бар да бөкө. Бул байкуш 1 жылда дагы 1 жолу иштетилет, сүмөлөк жанаганда. Анан кулак чукусаң болот, чукусаң болот. Чынай нерсе? Кол жетпеген жерге чыпалак жетет. Ана таң калышыбыз Бештапандын жигиттери дагы 5-өбүзбүз. Татышы 5 панжага окшошбуз. Менден 2 улуу 83. Мен 84, Каныбек менен Союз 85. Мына 2 83, мына 2 81. Постоянно касектин ушулар кылат дагы, бирдеги болсо мени көрсөтүп коет да. 5 кол тургандар. Жерди таптым турганда 5 кол тең болуш үчүн мына баардыгыбыз жетилди болчу турганда мынтип башыбызды бириктирип мынтишкирейген да. Мына ушунда турганда байрамдар менен агай. Бул келсең досум мырдап бер. Азыр баягы мырдап бербесең болбойт. Ооба. Эми сөз деле жок, сразу да койгон. Урматтуу досторум, ылайым ынтымагыбызга көз тийбесин, ылайым талашыбыз сый болсун. Алакандай Кыргызстан эмес тургандар, бул аябай ааламда Кыргызстаныбыз кеңейип, чоңоюп, урпагыбыз түбөлүккө ушул ылайым кыргыз жеринде жашаганга, өмүр сүргөнгө Алла таала насип кылган болсун. Келген кадамыңыздарга күн чыксын.
Peki hazır dünyada durup ürünü вообще düşünmem jokum bozma. Ben çıkamıyorum. Niye? Üçüncü yaşından beri çok üzülüyorsun. Tek isimcakta olmayız mı? Sabah kolay ne bu üründen niye teksi dağı var mı? Niye lan? Tek isim olsa bunlar ne olça. Ha teksi var mı? Niye cönünde arıyorsun bu mevzu? Kımbatçılık çözdü. Ben hazır uğu attı bir cerimde dağında kımbatçılık cönünde söz uqqan jokum da dostum. Aytalarsın. Duhum jetir. Bu rahmatlık болып кеткен ағайын деле духу жетпесе, сенин деле, менин деле, азыркылардын деле көбүнүн духу жетпейт го. Жөрөм айткан айтып кое беребиз, проблема жок. Кымбатчылык болуп атса айтып коебуз, бирок кайрылы эртең ютубка чыгып алып, кечирмей кыргызым, кечирип кой деп. Teksi. Кагаз корош керек, кагаз корош керек. Kagaz koruş gerek bolsa жанагы. O na деген жер не? Бензин, солярка. А жанагы o дегенче. Налог ККМ дегенде. Свет. Ой, пасе кетип калайын шунда. Рахмат ажа. Биз да жетип жалгап деген сүйлөп калдык. Жалгап